Ассаламу алейкум, кыргыз элим, жердештерим, бир туугандар. Мен адам бол, будь человеком, кайрымдуулук фондунун өкүлү Ахматалиев Руслан Таштемирович. Фондду инилерим, досторум менен ачып, ушу Москвада иштеп жаткан биздин жарандар, жердештер ушул жерде келип эмгектенип, өз ата-энесине жардам берем деп, кыйын иштерде иштеп, өзүнүн убактысын, ден соолугун аябай келип иштеп жатышат. Бөлөк жерде, бөлөк элде. Ошондуктан көптөгөн биздин жердештер аябай көп кырсыктарга учурап, ошондой эле жардам күтөйүн десе, азыркы элдер анчалык мүнөздөрү өзгөрүп, азыр бирөө жерде жыгылып калса дагы жардам берип көтөрөйүн деген дагы ойлору аз. Ошондуктан адам бол фондун ачып жаткан себеби ушунда. Ушу бири-бирибизге, кыргыз эли, кыргыз адамдар ынтымакта болууга, ушу бири-бирибизге жардам бергенге түрткү болсун деп, бул адам бол кайрымдуулук фондунун смыслы аябай терең. Ошондуктан ушул фонддун будущий бар деп ойлойм. Кудай буйрса бири-бирибизге жардам берип, ушу кыргыз мекендештер колунда бардар, колунда жокторго жардам берип, ошондуктан биз ушундай видео роликтерди тартып, Кудай буйрса астыда дагы ошо биздин инилер, бир тууган жердештер ушулар менен биримдикте адамдарга, биздин жердештерге Москвада эле эмес, ушу кыргыз элинде, бүт дүйнө жүзүндө кайсыл жерде кыргыз жаранына, кыргыз адамга керек жардам керек болгондо ошол жерге барып, ошол адамга жардам берүүгө аракет кылабыз. Кудай буйрса, ошо Алланын колдоосу менен биздин астыңкы максаттар бул карыган кемпир чалдарга, балдары жок кемпир чалдар бар, ошолорго жардам берүүгө, ата-энесиз калган балдар бар, жетим, ошолорго жардам бергенге аракет кылабыз. Кээ-бирки аялдар бар, күйөөсү жок, көп балдарды тарбиялап келе жаткан ушундай адамдар бар, ошолорго жардам берүүгө аракет кылабыз. Ушу фонддун негизги пландары ушунда. Пландар аябай көп. Кудай буйрса ошонун баарын аткарганга аракет кылабыз. Максаттарыбыздын бири ошол биримдикте ушул адам бол кайрымдуулук фондун өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Ошол фондго бир иним келди. Биякты көрсөтүп койсоң. Мунарбек Кожокматов. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жердештер. Биз көптөн бери талкуу кылып, көптөн бери сүйлөшүп, ислам дининдеги алым агаларыбыз менен, муфтияттын чечими менен буйрса ушул чечимге келип олтурабыз. Биздин түздөн түз максатыбыз ошол, эң башкы максатыбыз сиздер аркылуу, фонд аркылуу элге кызмат кылуу, жардам берүү болуп эсептелет. Таксопарктын аты кандай? Биздин таксопарктын аты Алга деп аталат. Биздин бул ниет бар эле, мындай жакшы иштерди, жакшы элге кызмат кылуу, сооп иштерди кылуу. Биз таксистерден личный акча албайбыз эч кандай. Башка бир таксопаркта иштесе деле ошол эле акчаны беришет. Мисалы 3%тен же болбосо суткасына 100 рубльдан алат. Ошондой таксопарктар бар. Ошол эле көрүнүш бизде деле. Бизге деле ошол эле 100 рубль же болбосо ар кылган заказынан 3% акы төлөйт таксопаркка. Ошолдон бери биз ар бир водительден 30% түшкөн акчадан 30%-ын биз сиздердин фондуңуздарга которуп турабыз. Өзүбүздүн алган услугалардан эле 30%-ын таксистерден эмес, таксистер баягы эле 100, анан кийин 3% эле төлөйт. Ошолдон эле төлөйт.
бирок ошол менен эле алар дагы сооп иш кылып аткан турбайбы? Албетте алар дагы ошол биз аркылуу иштеген үчүн өздөрүнүн салымын, өздөрү дагы сооптуу иштерди кылып атат деп айтып кетсем жаңылышпайм. Рахмат сизге. Алла разы болсун. Мен айтып кетчү нерсе бар. Ушундай эле Мунарбек иниме окшогон көп предприниматель, бизнесмен ошо өзүнүн жасап аткан жумушунан айтат го жанагы чыгаша чыкпаса киреше кирбейт дейт. Ошо банкрот айтып келгиче өзүңөн акырын бир аз акчаңды чыгарып турсаң, ошол жакшы нерсе. Садака, фитир ал деле жакшы, аны деле бериш керек. Бербе деген жок. Бирок биздин фонд аркылуу ошол жардамдарды өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Ошол жасаган жакшылыктарды өз көзүңөр менен көрүп, мен Кудайым буйрса мындан ары ошо видеороликтер менен ошол жасалган жакшылыктарды чагылыштырып камерага силерге көрсөткөнгө аракет кылам. Ошо бизнесмен жигиттер, патриот, ошо кыргыз элине, жерине, кыргыз адамдарына, өзүнүн кыргыз туугандарына жардам берем деген ошо Мунарбекке окшогон азамат жигиттер болсо чакырам. Менин телефонум ошол жерге жазып коебуз. Эси керек болсо ошол телефондо кайрылып мен менен байланыссаңыздар болот. Чоң рахмат, Мунарбек. Мындан ары Иштерге келип чогуу иштешебиз. Чогуу иштесеңиз. Көп. Рахмат.